Кайрадан салам достор. Розанын ашканасы бүгүн сиздерге стаканда бышкан оңой жана сонун татуунун рецептин бөлүшмөкчү. Бир жумурткага 100 грамм сахарды кошуп, жакшылап чалып алабыз. Жүз грамм өсүмдүк майы, 100 грамм сүт кошуп аралаштырабыз. 6 же 7 аш кашык un, 1 пакет разрыхлитель, 2 аш кашык какаону элеп кошуп алабыз. Камырыбыз даяр. Стакандарды майлап алабыз. Достор, сиздер каалаган стаканыңыздарды колдонсоңуздар болот. Кааласаңыздар ушундай айнек стакан, кааласаңыздар чыны стакан, кружкаларды колдоно берсеңиздер болот. Майланган стакандарга камырыбызды куюп алабыз. Достор, толтурбайбыз, даже жарымындан азыраак кылып куюп алабыз. Себеби татуубуз аябай көп чыгат. Стакандан ашып кетпесин үчүн аз-аздан куюп алабыз. Даяр болгон стакандарды казанга салып, стакандын жарымынан көбүрөөк кылып суу куябыз. Кадимки эле муздак сууну куябыз. Казандын бетин вата материал менен жабып, үстүн капкагын жакшылап жабабыз да отко коюп кайнатып алабыз. Бир кайнагандан кийин жай отко коюп 30-35 минутада бышырып алабыз. 30 минутадан кийин казаныңызды ачып, татууңузду зубочистканын жардамы менен текшерип көрсөңүз болот. Эгер зубочисткаңыз таза чыккан болсо, татуу бышкан болот, оттон ала берсеңиз болот. Оттон алып, стакандарды суудан казандан чыгарып алабыз. Бир аз муздаган татууларыбызды акырындык менен стакандан чыгарып алабыз. Көрүп турганыңыздардай достор, татууларыбыз узун болду. Мен ошол себептен буларды ортодон экиге бөлүп койдум. Үстүнү да кооздоо өзүңүздүн фантазияңызга жараша достор. Кааласаңыз кокосовый стружка менен, кааласаңыз шоколадный соус менен, кааласаңыз крем менен кооздоп алсаңыз болот. Көрүп турганыңыздардай достор, аябагандай сонун, жумшак татуу болду. Оозуңузга салсаңыз өзү эле эрип кирип кетет десем да болот. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздерди калтыра кетсеңиздер кубанычта болобуз достор.